Канай мырза, сиздин пикир көз караш кандай болуп атат? Азыр биз чечим кабыл алынгандан кийин мынакей жакын аралыкта форматты толук түрдө ишке ашырышыбыз керек деген маселе турат. Министрлик өзүнүн жанагындай даярдык иштерин жүргүзөт. Кадрларды даярдай турган биздин окуу жайлар мына ушундай позициядан аракет кылып атат. Сиздин көз карашта мунун зарылчылыгы, анан мүмкүнчүлүгү? Мен зарылчылыгын эми ооба айтып атабыз да, туура биз түшүнүш керекпиз да, баягы биздин өзүбүздүн билим берүү системабыз совет орунан калды да, туура социализмдин платформасынан капитализмдин платформасына өткөн үчүн албетте билим берүү системасы да ошого жараша өзгөртөбүз. Бул нормалдуу процесс, реформалар албетте керек. Эч ким реформага каршы деген киши жок да. Туура реформады, баягы туура жолду өзгөрүүнү реформа деп айтып атабыз, Бирок биз бүгүнкү күндө мына элдин деле оозу күйүп бүткөн да ошо реформаларга. 90-жылдан бери реформа, биз кыйынбыз, биз укмуш кыйратабыз деп экономика, айыл чарба, билим берүү система, медицина баарын талкалап келатабыз. Анан бул реформа кандай болуп калат деп албетте көптөгөн жарандар чоочуланып карап турушу мүмкүн. Мен да мындай шектөө менен карап келем. Кечиресиз, бүгүнкү күндө биздин бул өтө чоң титаникалык кыймылдар болуп атат. Мына билим берүү системасы өзүнө өтө чоң жоопкерчиликти алды. Кечиресиз, глейген бул баягы орусча титаникалык өзгөрүүлөр да. Эми биз бүгүнкү акыбалыбыз мындай болуп атат. Мына мектеп деп атабыз. Мына мектебибиз азыркы күндө эле техникалык материалдык базасы жетишпейт, мисалы. Азыркы бул системага өткөндөн кийин дагы 40% мектептин нагрузкасы күчөйт. Садиктердин нагрузкасын азайтабыз деп атабыз. Макул, укмуш экен. Анан кийинчерээк мектептин аягында кечиресиз профилирующий эмелерди чыгарабыз деп атабыз. Биздин тиги профлицейлерибиз эмне болот? Техникум дегендерибиз бар, лицейлерибиз бар. Аларды эмне кылабыз? Такыр түшүнүксүз. Анан тиги бет баткендеги тиги ат башыдагы мектепке биз эмне чач тараштын лабораториясын, токарьдын лабораториясын, тиги сантехниктин, сварщиктин бир рабочий кабинеттерин жасайбызбы? Ушунчалык биздин көп акчабыз бар ошонун баарын кылгандай. Канча деген мугалимдер келип атат. Биздин азыркы өзүбүздүн системабыз бар, биздин Россиянын учебниктери биздин системабызга жакын. Ошону эптештирип өзүбүзгө, ошондо да толгон токой катачылык болуп атат. Ошондо да биздин методисттер өзүнүн жетише албай калып атат ушул ишти аткарганга. Ошондо ушундай акыбалда биз кыйынчылык сезип атабыз. Биз ушунун баарын азыр жокко чыгарып туруп, учебниктерибизди кечиресиз, Кембридж, англис тилинен, тиги Сингапурдан англис тилинен кыргызчага, орусчага отурган атабыз. Эми ошону азыркы бир 4-5 айдын ичинде кылган атабыз. Бул реформа, эми бул шапашуп реформа деп койсо болот да. Жок, мейли кылалы реформа, дагы бир жолу айтып атам. Бирок мынча шашпастан биринчи техникалык материалдык базаны жасап, ошону менен бирге мугалимдерибиздин методисти, ошого жараша методисттерибизди даярдап, анан кийин жылышсак кичине жеңил болот беле деген да.